Эң эле биринчи мына семзаводду алалы. Семзаводду алганда Казакстандан цемент неограниченно кирип атат дейт. Бизде баягы сомдун курсу стабильно турганга байланыштуу алар бизге алып келип сомго сатат. Долларга алмаштырып алып, Казакстандын теңгесине алып барганда баягы теңге түшүп кеткен да. Өзүлөрүнүн мындай прибыльно чыгып калат экен да. Алар же сомду кой бергиле, же границаны жапкыла. Бүттү ушу килеген 1,5 миң киши иштеген заводдор турат. Алар бир 100 сом, 200 сом арзан берет. Эми базарда элдер башка жака крупный покупательдер ой берет экен. На грани уже банкротство турабыз дейт. Ошол эле сыяктуу башка да өндүрүүчүлөр менен байланыштуу. Ошол эле эми качан ушу Казакстандан бизге эт келчү эле. Биз ушул Союздан бери ал жака ташчу элек, ал жактан бизге алып келген выгодно болуп атат деп. Картошкасы, мына Белоруссиядан помидор келип атат. Элестетиңиз ошол жол кирени. Эмне себептен? Себеби бизде мына Талас областы аркылуу контрабанда бул налажено. Биз эми силерди ал жака тиешеңер бар, тигүү деп айткыбыз келбейт, бирок контролдоңуздар.